Баланы билейин дедим эле эжеке, жакшы эле. Жакшы, кече чалган. Могу айлык Кача дүн келесиңер? жок, биз айлык дегенде барып келебиз эжеке. Уктабаса анда эметиңер, Аха, хорошо, макул эжеке. Жибек жана анын жолдошу Тимур күн сайын бир нече жолу Токмоктогу балдар үйүнө ушинтип телефон чалып Амантурдун акыбалын сурап турушат. Балам экөөбүз мындай чогуу болуп жүрүбүз, топ адамча мындай жашоо куруп дегендейчи. Ошон үчүн айналганбыз. Буттары жана бир ныптасы шал оорулуу Жибек Сагынбекова Ысык Атадагы Серафимовка айылындагы майып жана кароосуз калган кары картаңдар үйүндө 10 жылдан бери жашап келет. Былтыр үй бүлө куруп, ушул жылдын башында көз жарган Жибек өз алдынча түтүн булатууну каалайт. Ушуга чейин кайрылган эмесмин, анткени ойлогом да жалгыз калам го депчи, жалгыз эле болом го депчи, анан Кудайга Кудай ушундай буйрук берип койду. Мен өзүм ыр чыгарам, өзүм китеп жазам. Ошо бирок мен оюмча мындай, мен өзүм ошо үйгө кетип, өзүнчө эме эшиктин алдына бизнес баштап мындайчы, майда чүйдө сатып, ошентип өзүмө акча кылып ошондой кылайын дегем да. Азырынча Жибек 9 айлык уулу Амантурду өз карамагына алып келүү мүмкүнчүлүгү жок экенин айтат. Карылар үйүндө наристени асыроого, багууга, жуундурууга жана башка зарыл шарттардын жоктугу аны уулун Токмоктогу оорукчан бөөктөр үйүнө вактынча өткөрүп берүүгө аргасыз кылган. Бияка болбойт да, анткени биякта балага болбойт да, анткени бала жыт чалда кемпирдер анан ошо өзүңчө эле кеткен жакшы да, өзүнчө. Ошон үчүн үй керек да магачы, бияка болбойт да, анткени биякта экөөбүзгө эле болот жашагангач. Жибектин үй бүлө күткөнгө чейин мамлекеттен жардам сурайм деген ою болгон эмес. Турак жай зарылдыгы быйыл уулду болгондон кийин гана келип чыккан. Жер алып, там курганга жаш үй бүлөнүн тууган тушкандары өзүлөрү араң тиричилигин жүргүзгөндөр экен. Мен үйдөлөр дагы эме да. Өзүлөрү эме кылып жашашат. Колунда эме жок да, кичине шарт жок. Балдар да көп, небере чөбүрөлөр көп болот деп. Шал оорулуу Жибектин жолдошу Тимур Тентиев вактынча карылар үйүндө сантехник болуп иштеп, анын бөлмөсүндө чогуу жашап жатыптыр. Карылар үйүнүн жетекчиси Жибек жалгыздыктан кыйналбасын жана төрөттөн кийинки колдоо болсун деп күйөөсүнө чогуу турганга уруксат берген. Кандай болсо да бала ата-эне менен болгондо акыбалы жакшы болот. Кандай болсо дагы. Таңы таң, түнү түн көңүлүн Амантур элеген Жибек буга чейин жөлөк пул менен эле жашоосун жүргүзүп кетем деп ойлоп жүргөн. Бир ай мурда гана турак жай берип калабы деген үмүттө Жибек президенттик шайлоо өнөктүгү мезгилинде Сооронбай Жээнбековго кайрылып, ага арналган 4 сап ырын барака жазып бергенин көзүнө жаш алып айтып берип жатты. Амантур атасына окшош, кыялы өзүмө окшош. Сонун кези там колуман араң чарам, эметким келбейчи, кетиргим келбей. Ушу мага бере албай калганда андай кимге берет үйдүчү. Ошо. Учурда Жибек Сагынбекова 3,5 миң сом жөлөк пул, а Тимур Тентиев 5 миң сом айлык алат. Албетте тиричилик жүргүзүп кеткенге бул каражат аздык кылат. Ошондой болсо да, бул бактылуу, максаты тоодой болгон үй бүлө турак жайга эптеп ээ болуп алса эле тиричиликке тыңып кетебиз деп жарыша сөз беришүүдө. Кимелек ким болдук деп суроонун жообун издеп аскадай хабир болсо алдыкпы аны түздөп аскар зонамыз урап алатом ыйлап турат шул күнгө жеткиргендер береби элге сурак арман айгыр элим айласын таппай турат үй бүлө багабыз деп үшкүрүп бакыт издеп жүрүшөт башка өлкөдө бир эмес миңдеп жүздөп алыскы сапардагы бир тууган боорум кыргыз таң берем кайратыңа ийилгин
Cengiz takırsın kız, gün bilet kıynalganım, ay küve cıldız. Jakşı gün sözsüz gelet, jabırkap çömülbөгün, körböyün ukpayınçı, kabırgan sögülgönün. Başkelge huyat bolup beçara görünbөгün, bir tuğan borun kırgız, birinde bölünbөгün. Jaratkan geçirbeyt o imigan tögülgönün. Kırgızım kaçan kaydan, akçaga satıl çele, tündüksün sen düştük dep, birbirim basın çele. Jakşısından azalap jamanın jaşır çele, jabırkap kalsa biri jardamga şaşıl çele. Uşunday ıntımakta jaşasak bolboyt nege. Deputattık gerek emes, bir bütün meken gerek. Acoluk kerek emes, urpağın esen gerek. Atalar saktap kelgen, mekendi oylon kırgız. Azdekte bap estegen, yeneni oylon kırgız. Tirülük beyşindey, cerindi sakta kırgız. Bir önün bili güçün, elindi appa kırgız. Komşular sınap turat, büttüğüne turat karap. Birbirin satpa kırgız, jamanın jaşır bekit, jakşına maktan kırgız. Jamanın jogop bekit, jakşına maktan kırgız. Мына биз бүгүнкү күндө Кудай буйруса bir үй бүлөнүн бекемделип чогуу биригип bir үйдө чогуу отурушуна себеп болуп атабыз. Кудай буйруса, амантур. Мына Кудай буйруса бул жакта амантур кичинекей биздин мекендешибиз биякта балдар үйүндө тарбияланып, ушул жакта ушу роддомдон чыгаары менен ушул 1,5 жыл, 1,5 жыл ушул жакта чоңоюп өсүп, бүгүнкү күндө Кудай буйруса ата эне бала ар дайым бирге болушу негизи жакшы. Анан ошон үчүн Кудай буйруса бүгүн өтө кубанычтуу күн болуп атат. Буйруса үй бүлө бул кичинекей чакан мамлекет деп коет. Анан бул мамлекеттин бир чакан үй бүлөнүн түптөлүшүнө биз себеп болуп атабыз. Кудай буйруса биз өтө кубанычтабыз. Ушундай күндөрдү жараткан бизге насип кылгандыгына чексиз шүгүрлөр болсун. Фоток келип турчумун, алгачы. Маршруттан келип, айлык дегенде келинчегиме көзгөн жайсыз. Тамак чыгарды да. Бүгүн өтө кубанычтуу күн болуп атат. Эми бүгүн амантур биринчи жолу машинага түшүп шаарга барып атат. Бишкекке амантур. Карап коет, өзү карап атат. Мына азыр Кудай буйруса биз жолдобуз да, анан чыгып барамындай да. Бүгүнкү күндө бул эки жаш, мисалы Тимур менен Жибектин бүгүнкү күндөгү жашоосу бул, мен ойлойм, көпчүлүк Жибектин бүгүнкү кадамдары бул көпчүлүк кыргыздын кыздарына өтө чоң үлгү катарында жол деп ойлойм, үлгү болуп берип аткандыгы.
Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө канчалаган биздин кыргыздын кыздары татынакай 12 мүчөсү түгөл татынакай кыргыздын кыздары намысын сактай албагандыгы, ошондой эле бир эне деген статус, эне деген наамга татыктуу боло албай аткандыгы адамды өкүндүрөт. Бирок ошентсе дагы мынакей биздин арабызда ушундай намыстуу эне мээримин төгө алган ушундай энелер бар. Кыргыздын намыстуу, анткени бала дегенде эне бүгүнкү күндө мынакей канчалаган ушундай бир оор курдалда бардыгына туруштук берип келген энелер бар. Мына ошолордун катарын толуктаган биздин мына бир тууганыбыз Жибек болуп турат. Жибек ушул мына деги эле ушундай баягы 12 мүчөсү түгөл адамдардын деле ден соолугуна байланыштуу төрөөсү, бул адамдан адам бир пайда болушу кыйын да негизичи. Анан ошондо сага мындай бир тыюу салынды беле бул адам. Салган төрөө, айналасы, бием жок, тыюу депчи. Жалгызсың, эмне кыласың деп, сенен бир жасам депчи. Өкмөттүн колундасың депчи. Болбогого мыйна болбой эч абалты кылдырбай качып жүрүп көрдүм да. Анан төрөнүн астында ооруп калдым, кат ооруп калдым да. Өрөгүм иштебей, кан жок, кан ачпай калган болсо коркуп элечи. Ичимен коркуп, сыртыма билизбейчи. Ошентип ооруп калдым катып. Анан экөөбүз сууга жетпей, эчтекеге жетпей кыйналдым да бизчи. Ошо эмеге барбай калдым да, эмечи. Дааткана билбей калгам да ошочу, өрөк иштебейчи. Ошондо да болбой. Сагындапчы, чыдап, ушунун баарын алдырбай да. Айтты мага бир аштапчы. Сен же бала өлөт депчи. Болбой. Мели депчи. Көрөбүз депчи. Көрөбүз. Буйруктан деп, буйруктан Кудайдын. Да. Буда Аллах берген эмеден да. Бетинеттен да. Анан 10 күндөн кийин эле төрөгөндөн кийин 10 күндөн кийин балдар үйүнө алып кетти. Каралачы, мынакей бул мен бул жерден айтайын деп атканым, канчалаган ата мээримине зар балдар олтурат, же болбосо ушундай мындай жашоо өзү бул Кудайдын буйругу менен жашоодогу адам өмүрүндө жамандык, жакшылык тагдырдан. Тагдыр бул бүт барысы Кудайдан деп билишибиз керек, ар бир мусулман. Анан эми карагыла, бул жерде деген эне кандай болбосун бала үчүн баарына макул, баарына чыдап, ушул ажалга да тике карап, ушул төрөт бөлмөсүнөн ушул канчалаган энелер көз өтүп кетет бейгүнөө. Анан ошон үчүн мындай нерсе баарыбызга бала болуп мына чоңоюп, Кудай буйрса бүгүнкү күндө биз мекенибиздебиз. Ошондой бир мекенибиз үчүн, энелер үчүн сөзсүз түрдө биздин кызматыбызга муктаж болуп атат. Биздин мекенибиз патриот уул кызына муктаж. Биздин Кыргызстаныбыз ушундай балдардын эч убакта атасыз чоңоюусун Кудайым алыс кылсын. Ошон үчүн ушундай жакшы иштер көп болсун. Мына сүйүнүч. Sarılıp köte bütkün Naristin
açkan Jılmayıp gülsün Manayın tağda yatkan Aman bol ballam Jarkırap mangdayımda Aldığa koyup kadam Umtula ber daima Alamga balam kanat ger Atağı çıkan bolgun şer Alakanga sallıp elli Bolgun mırzam Alamga balam kanat ger Atağı çıkan bolgun şer Alakanga sallıp elli Bolgun mırzam Alamga balam kanat yer Atağı çıkan bolgun şer Alakanga sallıp elli Bolgun mırza Alamga balam Ana otur tuğanlar. Ana şunu darıp bir tuğanımız akıl bergende Allah razı olsunlar. Qanday жақсылыққа алып келдіңіздер, мына ушул жигит деп. Сіздің келген электриктен мына чоңоят. Мына манеж, бул стол, мына бул бардығын бір туғаныңыз алып келіп берді. Мына қандай соңғы нәрсе. Allah razı olsun. Bizden densoğluğu yaxşı olup, dilçek menen durmağından esen olsun. Amin. Ülke baktı olup, uzun Kaynağa çıktı, bana ne çok konular. Ardayım aslında biz turağız. Delçilik bileme gerek olmazsa. Kurayım ne çok paysa sağlar. Ama ise çok olup, temizliğinden yaxşı bitti. Biz kaçan olurlar, yaşlıktan tüzülmüşlerine çoğunluk var. Bak, tabi kursanın zavkı izleyiciler çoğunluk var. Şu baktan kıyafet izleyiciler var. Gerçekten Amin. Allah Taala ушул кар жақсылығыңыздың барлығын қабыл қылған болсын. Allah Taala ушул органдарға шифа берсін. Ушул амантур балабыз иманды болып чоңойсын, денсаулықта чоңойсын. Ар кандай кырсыктардан алыс болалы. Жана ушундай эле ким бизге жардам берип, ким бизге ушундай кыйналып жаткандарға жардам бергенде болсо, Алла Таала ошолордун тилеген тилектерин кабыл кылсын, ооруларына шифа берген болсун, үйсүздөргө үй берсин, кандай муктаждыктар болсо, Алла Таала муктаждыктарын берген болсун. Мына Кудай буйрса, Тимур, Кудай буйрса жебек. Бүгүнкү күндө көптөн күткөн күн, Кудайым буйрса Аллах насип кылып, адамзат үмүт менен жашап келебиз. Анан бүгүн үмүт, көптөн күткөн үмүт орындалып аткан күн, өтө кубанычта, сүйүнүчтөбүз. Кудай бизге ушундай күндү насип кылгандыгына, ушундай бир жакшылык ишке кол сунууну, ушундай бир мүмкүнчүлүктөр бергенине чексиздүү болсун. Ата менен бала эч убакта бири-биринен ажырабасын. Үй бүлө эч убакта бир бүтүндөн бир алыс болбосун. Ар дайым ынтымак, биримдик болуп, анан Кудай буйрса ушул амантур биздин кичинекей мекендешибиз, бир тууганыбыз дайыма ден соолукта болсун. Кудай буйрса ушундай Аллах Таала бере турган рызкысын кенен берип буйрса ушундай бир жүрөгүнө ыйман, акылына тыныктуу акыл берген болсун. Кудай буйрса мекенибизде тынчтык болуп, мына ушундай бир жакшылыктар бизде көп болсун. Кудай буйрса анан тилек үмүттөрүм баары. Кудай